Анысы кандай? Адам пендечиликке түшүп кетти. Жанагы кайып касиетин жоготуп ийди. Мындай эле ошо эчки теке, тоол, кайып, берем менен жөнөкөйдү салыштыргандай эле. Адам ошо табыгыйын жоготуп ийди. Табыгый талабын, табыгый акыл эсин жоготуп ийди. Кородогу ошо кой кочкорго, кородогу эчки текеге окшошуп калды бүгүнкү күндө. Эмнеге жашап атканын деле билбейт. Живот деген бекер эмес экен дедим го. Живот. Животный. Животный эмне үчүн жашайт? Курсак үчүн жашайт. Анысы кандай деле биз бүгүнкү күнү курсак үчүн эле жашап калдык. Алдайын, алайын, катайын, сатайын. Башка эч түшүнүк жок. Керек болсо эмнеге балалуу болуп атабыз? Эмнеге тукумубуз жакшы чыкпай атат? Сен алкеш болсоң тукумуң кайдан жакшы чыгат? Аң сезимиң пас болсо балдар чакаң кайдан жакшы чыгат? Аң сезимиң пас болсо ошол менен эле тарбиялап атасың. Табыгый мүнөзүбүз жоголуп кетти. Кайып касиетибиз жоголду. Ошо тоо текени эле элестетиңиз, анан үйдөгү эчки текени элестетиңиз. Кулбуз дейт да. Кыргыз деги эле кул болгон эмес өмүрү. Кулдук үчүн кыргызды Кудай жараткан эмес. Кудай өзүнүн көчүрмөсүнө кылып жараткан. Улуулук үчүн жараткан. Ооба, кыйынчылык заманда бир эмес 3-төн 4-төн эркек уулду болуш керек болгон. Себеби экөө жоого кетсе, бирөө үйдү карагыдай. Ал кезде зарыл болгон. Ошондой аң сезимдүү, ошондой жоокер, ошондой кайтпас балдар пайда болгон. Ошондой жоокерлер. Мына урматтуу журт. Анан эми адамды кой деп атат дебеңиздер. Мен салыштырма гана айтып атам. Ошончо намысыбыз жокпу? Жок дегенде ушул журтубузду сактап бериш үчүн тикебизден тик турганга. Коркок бай конушун сатат. Мына кече жакында болуп аткан жашообуз эле өзүбүздү окутуп атат. Мына бүгүнкү күндө эл башчы, элден үмүт өткөн башчыбыз айтып атат. Ислам академиясын ачышыбыз керек, аны мамлекет көзөмөлдөп.